Бүгүн өтө назик жана орчундуу жана оор болгон темалардын биринде сүйлөшөбүз. Албетте бул төшөк маселеси. Бир чоң тоону алсак, тоонун ичиндеги алтынды алуу үчүн таштарды алып салабыз. Бир күмүштү же ташты, алтынды алуу үчүн сыртындагы таштарды оюп тазалап алтынды алабыз. Жашоонда ушуну элестетсек, сырттагы жашоо, бактылуу жашоо, коомдогу жашоо деп ар кандай алып калып көрө турган болсок, бактылуулуктун негизги чекити баягы таштардын ичиндеги алтын жашоо бул төшөк маселесинде турат. Ошондуктан бул темага кирүүдөгү маселелер, булга чейинки суроо жооптор бул нерсени талап кылды. Коомдогу ажырашуулар, азыркы болуп жаткан кордуктар бардыгынын көбүнүн себеби бүгүн төшөк маселесине келип такылып атат. Ошондуктан биз бул жаатта көптөн бери изилденип окуп, урология жаатын, медицина тармагын, негизи эле дин жаатыбыздан эмне дейт буларга кирүү, азыркы учурда ушул жаатты окууга мажбур болдук, окуп атабыз. Бул албетте акча үчүн эмес, Аллах үчүн. Себеби азыр коомубузда жалаң гана чөнтөгүн ойлогон кээ бирөөлөр өзүнүн коомуна туура эмес агымын, туура эмес түшүнүктөрдү жайып, мен аркандаймын деп болгон бир тыйынга бекер болгон интернеттеги курстарды ар кандай кылып сатып, коомубузду алдаганына байланыштуу биз ишеничтүү адам катары бир нерселерди айтпасак, бул темалардын алдын албасак, бул чоң көйгөй маселелерди, ажырашууларды алып келип атат, урматтуу мекендешим. Негизи эле биз жашоо турмуш алдында кыздарыбызды күрүч жууганга, аш кылганга, плов кылганга, ашканада тазалаганга, идиш жууганга бардык нерсени үйрөтөбүз, көчө чыпырганды. Бирок төшөк маданиятын үйрөтпөй калабыз да. Негизи эле ошол апасынан сурасаң, төшөк маданиятын түшүнбөй калган болот. Ырахат албай жүргөн болот өзү дагы. Негизи эле ушул маселелер, ушул темалар керекпи, керек эмеспи деген темада өтө көп ойлондук жана кирдик бул темага. Керек. Келин бала канчалык кызмат кылбасын, канчалык күчтүү кызмат кылбасын, тамакты жакшы жасабасын, бирок төшөк маселесинде алсыз болсо, күйөөсүнүн рахатын бербесе, же күйөө аялынын рахатын бербесе, бул ажырашууга алып келиши мүмкүн толук түрдө. Себеби көптөгөн молдолорго, көптөгөн психологдорго, башкаларга келип аткандардын себеби ошол төшөк маселесинде себеби болуп келет да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат го, эгер аял киши нан жаап аткан болсо дагы күйөөсү төшөк маселесинде чакырса, ага барсын дейт. Нан түшүп кетет, күйүп кетет, ар кандай маселеси бар, бирок ошого карабастан күйөөсү төшөк маселесине чакырса барсын дейт. Бул өтө назик маселелердин бири да. Бул жашоо деген, бул уламыш урпак деген, бул бактылуу жашоо дегени. Анан буга арам деп ар кандай жаман ойдо, пикирде карагандар, эгер бул жаман боло турган болсо, Аллах Таала буну бербейт эле. Аялдын эркекке каалоосу, эркектин аялга болгон каалоосу, бул табияттан Аллах берген нерсе, жакшы нерсе, жаман нерсе болгондо муну бизге бербейт эле. Бул ушул эле ишти зина кылып башка аялдар менен кылсаң, бул күнөө болуп эсептелет. Бирок жеке өзүңдүн адалыңдан болгон аялың менен кылсаң, бул сооп үстүнө сооп, нур үстүнө нур болуп эсептелет. Эгер бул ишти кылбасаң, адам кантип көбөйөт? Кантип урпак улайсың деген маселе да. Канчалык жакпасын, канчалык жакшы аракет кылбасын, үйүңүзгө мисалы бул кондиционер сыяктуу эле да, кондиционер алдыңыз, бирок жылытпаса, анын не пайдасы бар? Аял киши дагы төшөк маселесинде күчтүү болбосо, канчалык кызмат кылбасын, жакпай калышы мүмкүн, ажырашуу пайда болушу мүмкүн да. Бул эркектен тараптан караганда дагы, аял тараптан караганда дагы. Түшүнүктөрдү туура беришибиз керек. Анан кыз бала болуп туруп, ар кандай подружкадан, көчөдөгү чогондордон ар кимден кеңеш сураганын кереги жок, көчөдөгүлөрдөн ар кимден. Же ар ким ар кандай нерсени айтышы мүмкүн да. Бирөө сизге кеңеш сурап келсе, ал аял киши болсун, ким болбосун, туура түшүнүктү бергенге аракет кылышыбыз керек. Өзүңүздө болуп өткөн окуяңызды ага айтпашыңыз керек. Бир жаман окуя болуп өттү, күйөөгө чыкпай эле койбопмун, апамды алып эле жүрбөпмүн, анын кереги жок экен, мындай экен, ал кордук экен деп, ал кызды дагы айнытыштын кереги жок. Ал кызга бул сөздөрдү айтсаңыз дагы, айтпасаңыз дагы баары бир турмушка чыгат ал. Бирок сиз ал сөздөрдү айтып койгоңуздан кийин, ошол окуяга туш келген учурда сиздин сөздөрүңүз эстеп, ошол окуя ага туура эмес, терс таасирин тийгизиши мүмкүн да. Ошондуктан андай сөздөрдү айтыштын кереги жок бул жерде. Ага, балким кичине башкача болушу мүмкүн, бирок өзгөчө болот деп туура түшүнүктү ал кызга беришиңиз керек да. Негизи эле нике түндө той күнү кылыш керекпи, керек эмеспи деген маселеде, той күнү, нике түндү төшөк маселесин той күнү кылыш керекпи, кылыш керек эмеспи деген маселеде күйөөсү ичип алган, ери мас,
тойы болду, келин 5 килограммдык көйнөктү эки жака сабартам кечке кыйналып чарчап өткөздү. Ошол күнү кылыш керек деген маселе жок. Эртеси күнү деле кылсаң болот, үчүнчү күнү кылсаң деле болот. Адамдар 40 күн ошол тазаланып, аял киши балким арам жеп койду, балким туура эмес нерсени жеп койду, 40 күн тазалансын деп роза кармап баша кылып, ибадатын кылып 40 күндөн кийин дагы ошол төшөк маселесин кылгандар бар. Болгону биздин кыргыздарда ошондой түшүнүк пайда болуп калган, сөзсүз түрдө тойдон кийин ошол иш болуш керек деген маселе. Бир убакыттар болгон, ошол Аллахым өзү сактасын, кээ бирөөлөр төшөк ичине чейин кирип келген да. Күйөө бала болсо, ошол күйөө баланын достору төшөккө чейин күйөө баланы ыргытып, көрөбүз, тамаша, айнегеге таш атып, дубалын тебип, ар кандай арам иштер болгон. Булар таптакыр туура эмес маселе. Анан нике түн болот экен деп эле төшөк маселесине кирип алып, жеңелери кирип алып, бычактарды астына коюп, аледен экөөсүнүн ортосун кесип кетпесин деп балычын астына бычак коюп коюш, бир нерсе болуп кетпесин деп пияз коюп коюш, булар туура эмес салт, бул туура эмес ширк, бул туура эмес арам нерселер. Бул нерсенин кереги жок эки жашка. Негизи эле урматтуу мекендешим, нике түндү кандай өткөзүү маселесинде бизге пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үлгү, бардык маселеде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үлгүнү кантип көрсөткөн? Кызы Фатиманы Али радыйаллаху анхуга бергенде, тойдон кийин элдер тарап жаткан учурда эки чыны суу чакыртырат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Кызы Фатимага жүздөрүнө себип сууду ушул дуаны окуйт. Аллахым, мен сенден мунун өзүнө жана буга рызык кылып бере турган урпактарына шайтандын жамандыгынан тынчтык сураймын. Эми сактасын деген маселе. Андан кийинки чыны сууну Али радыйаллаху анхунун жүздөрүнө себип, Аллахым, мен сенин өзүңдөн бул экөөсүнө жана экөөсүнө рызык кылып бере турган урпактарына береке берүүңдү сураймын. Береке негизги маселе экен да, урматтуу мекендешим. Береке негизги маселе экен. Жашоодо кээ бир адамдар өтө кыска жашайт, 5 жыл, 10 жыл жашайт. Балким 20 жыл жашайт, бирок кыска өмүрдө өтө нускалуу жашаган болот. Өтө маанилүү жашаган болот. Кээ бирөөлөр 100гө чыккан, бирок зулумдуктан чыккан эмес да. Жашоосунда результаты жок. 70ке чыкты, момуш бойдон жүрөт да дагы да. Береке негизги маселе экен. Аз жаша, бирок саз жаша дегени да. Ошол маселеде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылган кызы Фатимага, демек ошол нике түнгө чейин өзүнүн жекелик бөлмөсүнө жаштар киргенге чейин, 2 жаш киргенге чейин, бир аксакалдын түшүнүгү, динден эки жактан түшүнүгү бар, абири бар, намысы бар аксакал бирөөсү дуа кылганы бул жакшы экен. 2 жашка дуа тилегени, береке сураганы, урпактарына, өздөрүнө, бул жакшы экен дуа сураганы. Андан кийин, урматтуу мекендештерим, эң биринчи ошол шкафтын ичинде, дивандын ичинде жашырынып, тыңчы болуп, агент болуп жаткан жеңелерди кууп чыгаруудан баштайт. Ал сиздин никеңиз калганыңыздан кийин ал сиздин аялыңыз, ал жекелик. Ал жерде экөө калыш керек. Башка бирөөнүн кереги жок. Кандай бет менен ал жеңе кирет экен дейм да. Анан кайсыл бет менен жеңелер турса ушул ишти кылат экен дейм да бул маселени. Бул таптакыр туура эмес маселе. Бул уят нерсе, бул аберсиздик. Аларды кууп чыгарыш керек. Болду биз намаз окуйбуз, болду биз дуа кылабыз, болду биз бул жагы өзүбүз деп. Алардын кереги жок. Андан кийин аял киши ошол түн аял киши үчүн эң чоң негизги түндөрдүн бири болуп эсептелет. Ошондуктан эркек копол болсун, ошол жерге кирип аткан учурда, өзүнүн жекелик бөлмөсүнө кирип аткан учурда оң буту менен кирип бисмиллахны айтып, жылмайып кирип, өзүнчө бир романтика, өзүнчө бир бөлмөнүн аурасы жыт деген сасып турбаш керек. Өзгөчө ушул нерселерге, деталдарга чейин маани беришибиз керек. 2 жашка. Себеби ошол түн биринчиси маанилүү болуп эсептелет. Андан кийин элестерди элес болуп калып кетет, аял киши үчүн дагы, эркек киши үчүн дагы. Ошондуктан биринчи түндү маанилүү өткөзүшүбүз керек. Ал үчүн эркек да аялдан колунан келген ишин кылыш керек. Ошондуктан айтып аткан жанагы жерим, той күнү чарчаган, той күнү арак ичип алган, той күнү кыйналган, ошол күнү келип туруп, ошол түнү келип туруп сөзсүз түрдө төшөк маселени кылыш керек деген маселе жок. Эртеси күндө эле кылса болот дегеним. Андан кийин урматтуу мекендешим 2 рекет Аллахтан жалынып жалбарып дуа кылып, Аллахка 2 рекет Аллах үчүн намаз окуйсуздар, жашоодо жеңил кыл деп, жашоодо жолдорубузду бири-бирибизге жеңил кыл деп, анын кемчиликтерин, анын мага болгон кемчиликтерин көрсөтпө, жаман жерибизди көрсөтпө. Ушуга чейин кылган күнөөлөрүмдү кечирдим, Аллахым менин күнөөлөрүмдү кечир деп бири-бирине дуа кылышы. Себеби дуа кабыл боло турган учур болуп эсептелет да бул учурлар. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү бар. Аял кишинин пешенесине, өзүнүн жеке аялынын пешенесине колун коюп туруп, эркек киши ушул дуаны окуш керек. Аллахумма инни ас'алука хайрахи ва хайра ма жабалтаху алейхи ва аузу бика мин шарриха
ва шарри ма жабалта алейхи. Маниси, Аллахым, мен сенден анын жакшысын, ага берилген жакшылыктардын жакшысын сураймын. Ага берилген жамандыктардын жамандыгынан кулк мүнөсү ар кандай кайсы маселе болбосун, жамандыгынан сактоону сураймын деп дуа кылышы, пешенесине колун коюп туруп. Бул сүннөт, урматтуу мекендешим. Андан кийин бир орчундуу жана назик, коомубузда туура эмес болуп таралган суроого жооп табабыз. Кыздык маанилүү эмеспи? Кан чыгышы ажырашууга себеп болобу, болбойбу деген маселеде. Ал кыз 18 жыл, 20 жыл жашады, ата-энесинин жанында жашады. Нике түндө мен келдим, ал кан чыкпады, мен бул кыз менен жашабайм, ажырашам, башка кылам, керек эмес деген кээ бирөөлөр ойлонуш керек, ойгонуш керек. Балким өзүң жарабагандырсың. Балким өзүң алсыздык кылгандырсың. Бул жерде кыз баланын күнөөсү эмес. Бул жерде кыз бала күнөөкөр деп эч ким айта албайт. Балким жаштыгынан эркектердин велосипеди мындай түз боло турамаса, аялдардыкы мындай эңкейген болот. Балким эркектердин велосипеди минип ар кандай жабыркап калган болушу мүмкүн. Балким дене чоюлчак болушу мүмкүн. Балким ар кандай варианттарды караш керек. Кан чыкпы чыкпадыбы деген маселеде бир эле карап алып, болду, токтот деген нерсе жок. А негизи медициналык жактан алып карасаңыз дагы бул таптакыр туура эмес. Дин жактан алсаңыз дагы таптакыр туура эмес. Кан чыкпай калса ажыраш деген нерсе жок. Кан чыгышы же чыкпай калышы медициналык жактан дагы, дин жактан дагы алып карасаңыз ажырашууга себеп боло албайт. Ажырашууга себеп кан чыгышы чыкпашы өтпөйт. Ойлонгонуңузда кененирээк ойлонгону билиш керек эркектер. Ал бирөөнүн кызы, ал өзүңүздүн кызыңыз, өзүңүздүн апаңыз, өзүңүз эже карашыңдашыңызда ойлошуңуз керек, кененирээк ойлонушуңуз керек. Бир нерсе кылардан, бир нерсенин тагдырын чечерден мурда. Кан чыкпай калышы же чыгып калышы бул маанилүү эмес экен. Коомубузга ушуну түшүндүрүшүбүз керек. Андан кийин, урматтуу мекендештерим, суроо жооп пайда болот. Балайы деп. Балайы кылуу керекпи, кылуу керек эмеспи? Албетте динибизде пайгамбарыбыз кылыптыр, сахабалар кылыптыр деген далил жок. Бирок бул туура нерсе. Кылган жакшы. Себеби жаңа келди үйүңүзгө, ал сизге ишенип келди, сиз үчүн келди, үйүңүздө билбейт, туалет каякта, идиш жууа турган жер каякта билбейт. Ошо 40 күн бири-бириңизге жакын болуп, 40 күн ошол жерден чыкпастан, себепсиз көчөгө чыкпастан бири-бириңизге чогуу болуп жакын болушуңуздар махаббаты дагы күчөтөт, сүйүүнү дагы күчөтөт. Бири-бириңизге түшүнүшүңүзгө жардам берет. Ошол жакшы нерсе. Балайы кылган жакшы. Негизи эле мен китептердин окуганымда келген ошол жаңы келин болуп келген келин күйөө менен балайы кылуусу, кырктык кылуусу, чилде деп коет бизде. Андан кийин ажыдан келген ата-эне чилдеге туруусу, 40 күн туруусу. Андан кийин төрөгөн аялдын 40 күн туруусу жакшы. Ошол маселеде жакшы маселелердин бири. Эмне үчүн ошол келин күйөө, урматтуу мекендешим, себеби жаңы келди да. Түшүнүктүү болду деген ойдомун. Аялдарга дагы, эркектерге дагы сөздүн аягында кайрыларым. Аял кишилер мисалы үчүн сурайт да врачтардан, урологтордон, башкалардан, мен кызмынбы, кыз эмесминби текшерип бериң деп. Өзүндө ишенч жок, өзүгө болгон ишеничи жок. Мен жооп берем, эгер кысып жүргөн болсоңуз, кыз болуп эсептелесиз. Эркек менен жүргөн болсоңуз, кыз болуп эсептелбейсиз. Эгер аты чыгып сөз тарап кеткен болсо, ал сойку болгон болсо, кыз болуп эсептелбейт. Анан күйөөгө чыгып кайра келген болсо, ал жубан болуп эсептелет. Ал кыз эмес. Коомубузду келе жаткан 100 жылдан кийинки, 200 жылдан кийинки кылымда келе жаткан проблемалар, балелер же бактылуу күндөр бул, урматтуу мекендештерим, бүгүн биздин кандай жашообузга байланыштуу да. Аял киши болсоңуз дагы, эркек киши болсоңуз дагы. Анан эркек кишилерге кайрыларым, эркек киши болуп туруп, чындап эркек болушубуз керек. Себеби аял киши, эркек киши аял киши үчүн эмес, аял киши эркек киши үчүн жаратылган. Ошондуктан көп маселеде акыретте эркек киши жооп берип калат. Аял киши төрөлгөндөн өлгөнгө чейин эркек кишиге жардамга муктаж болуп эсептелет. Аял киши канчалык назик болсо, канчалык жардамга муктаждыгын сезгениңиз сайын ага жардам бергиңиз келе берет. Аял киши канчалык эркек табият болсо, ошончолук андан колуңуз алганды баштайсыз да. Демек, урматтуу мекендешим, урматтуу эркектер, биз аялдарыбызды кордобошубуз керек.
аларды колдошубуз керек, коргошубуз керек. Жеке нафс үчүн, жеке кумар үчүн пайдаланышты токтотуш керек. Бүгүн көчөлөрдү караң, парктарды караң, кээ бир жерлерди караң, союкканадан айырмасы жок. Бүт ата энең менен көчөдө жүргөнгө уялып каласың да киши. Коомубуздагы болуп жаткан иштер, арам иштер бардыгын токтотушубуз керек. Колунан келишинче, ар ким колунан келгенче аракет кылыш керек.